Дагы бир мас айдоочу тилекке каршы дагы бир кыргызстандыкты соо адамдын жанын сууруп алды достор. Мас айдоочу велосипедчинин өмүрүн кыйып, окуя болгон жерден качкан. Жалал-Абад облусунун Нокен районунда катталган жол кырсыгы адам өмүрүн алды. Алдын ала маалыматка ылайык, Матиз үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жол боюнда велосипед менен бара жаткан 1955-жылы туулган жаранды сүзүп кетип, окуя болгон жерден из жашырган. Кырсыктын кесепетинен велосипедчи ошол жерде каза болгон. Мында 2000-жылкы айдоочулук күбөлүгү жок мас абалында 24-жылы декабрь айында соттолуп, айдоочулук күбөлүгү ажыратылып, ушул күнгө чейин экзамен тапшырып, айдоочулук күбөлүктү ал элек жатып, кайра рулга мас болуп отуруп, 1-июлда түнү ушул жолдун сол жак бетинде велосипед тээп бара жаткан 55-60 жаштагы аксакалды атаны тепселеп, аны 12 метрге учура сүзүп, велосипедин 20 метрге учура сөзүп, ошол жерден адамды өлтүрүп таштап качып кеткен. Азыркы күнү ал камакка кармалды, 2 айга азыркы учурда камалды. Эми сот болот. Жаңы мыйзам менен бул мас абалында айдоочулук күбөлүгү лишёный болуп туруп, кайра рулга отуруп, адамдын өмүрүн алган үчүн эми 8 жылдан 10 жылга камалат. Буга эч кандай встречный заявление жок. 1000 жолу кечирим сураса дагы бул бүтпөйт. Ошондой эле бул айдоочунун айдоочулук күбөлүгү 12 жылга жокко чыгарылмакчы. Урматтуу жарандар, урматтуу кыргызстандыктар, мас учурунда досторго, туугандарга көрсөңүздөр, айтыңыздар, эскертиңиздер. Өтө эhtiyатташ керек. Адам өмүрүн оюнчук эмес. Мас болуп рулга отуруп эмес, мас болуп рулга жакындабаш керек. Салам достор, мен Жоки. Жанагы 3 Шолондун, Ташиев, Зулушев, спикер Нурланбек уулун 3 Шолондун 4 жыл могу провация алганына байланыштуу бир ой пикиримди билип коеюн. Бул өтө жеңил жаза. 4 жыл провация. Себеби булар деген мамлекетте мына 5 жыл мамлекетти бийлешти. 3 каракчы 80% мамлекеттин 80% мына ушулар башкарды. Зулушев башкы прокурордо, президенттен кийин спикер Нурланбек, андан кийин Ташиев, өзүңүздөр билесиңер. Ташиев бул жакшы иштеген, таза иштегенде жанагы Көлбаевдин жана Кут жана башка строительный компанияларды кымырбаганда, өзүнүн сол чөнтөгүнө кустурациянын баарын кымырбаганда тарыхта калмак, негизи жакшы иштеди. Бирок менин айтарым мындай болуп атат да, 4 жыл провация бул мен ынанбай атам чота ушу 4 жыл провациягачы. Бирок мен ойлойм, кайра дагы булардын иштери дагы акырындык менен кайрылат го деген үмүттөмүн. Себеби мисал айтканда, мына жөнөкөй эле миллиардтарды жебеген генпироватчыларды карайлы да, например 2 жылдан ашык 3 жылдай отуруп чыгышты. Өзгөрөсө 3 жыл түрмөдө отуруш бул еще бийликке жете элек алар. Бийликте болуп туруп могу 3 каракчынын мына кылганын, эми булардын ичип жегенин мен азыр айта берсем, муну аны мен бир 6 ай айтышым керек да. Мен 6 ай булар менен отурбайм да. Шакиде мына мончо 10 гектар жер бар, Байтикте мынакей промышленныйга трансформациялап алган, Зулушевда мончо миллиондор бар, Ташиевде мынанча бар. Булардыкын айтып бите албайм мен андан. Бир 6 ай убакыт керек ан үчүн. Мен 6 ай булар менен эрмектей албайм. Мен буларды Кудайга койдум, экинчиден Садыр Нуркожоевичке койдум. Өзү дагы бир ирет мына булар бирок өздөрү асылышат. Скоро булар всегда өздөрү асылып келген, айкөлдүк кылды. Садыр Нуркожоевич өтө айкөлдүк кылды, буларга андай жарашпайт. Айкөлдүк буларга жарашпайт. Эгерде Энин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом.
Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.